6 жылдық тарих артта қалды. Бұл аралықта эмне өзгөрдү, биз эмне жасай алдык? 6 жыл ичинде миңдеген жаңылыктар эфирге чыкты. Жүздеген түз эфирлер, аналитикалык программалар даярдалды. Бирок эң негизгиси көрүүчү менен болгон байланышыбыз бекемделди. Регион телеканалы башынан өз багытын таганыктап, чындыкты айтууну, коомдун үнүн бийликке жеткирүүнү жана аймактагы турмушту так чагылдырууну көздөп, бул максаттан эч качан тайган жок. Бул аралыкта регион телеканалы бир гана маалымат таратуу менен алек болбоду. Коомдо резонанс жараткан маселелерди көтөрүп, чечилбей келген көйгөйлөргө көңүл бурдурду. Аймактагы социалдык маданий жашоого, жаштардын демилгелерине, элдин кубанычына ортоктош болду. Эң башкысы, телеканал ар дайым элдин жанында, журттун арасында жүрдү. Регион көрүүчүсү менен бирге өсүп, заман талабына жараша өнүгүп, сапаттуу жана ишенимдүү маалымат булагы бойдон кала берерине шек жок. Урматтуу көрүүчү, бүгүн биз телеканалдын 6 жылдык басып өткөн жолун сиздер менен бөлүшүүнү туура көрдүк. Кененирээк кесиптешим Акылай Карабаева регионго сар эсеп салат. Кеттик, Кет. Айда бербеспи? Текстти карабаштан коюп калгачы. Эфирге 15 секунд даярдан. Регион бул жөн гана телеканал эмес. Бул көйгөйүн ачык айткан элдин трибунасы. Ар бир көрүүчүнүн үнүн уккан медиа. Алгачкы эфирге чыккандан тарта телеканал калктын кубанычын, кайгысын тең бөлүшүп, көйгөйүн жана маанилүү маселелерди күн тартибине чыгарып келет. 6 жыл тарых үчүн аз, бирок регион телеканалы үчүн бул чоң жол. Бүгүн биз 6 жылдык ишенимдин жана эмгектин жемишин белгилеп жатабыз. Кандай болгондо дагы биз ушул 6 жылдын аралыгында колубуздан келишинче, жамаатыбыз менен мүмкүнчүлүгүбүз жетишинче ушул эл журтубузга, мамлекетибизге, ошол коомубузга кызмат кылганга аракет кылып, кызматыбызды кылып келип атабыз. Эми бул аралыкта туура ар кандай окуялар болду, мамлекетибизде ар кандай ситуациялар болду, жагдайлар болду. Биз регион телеканалы ошол болгон окуяларда аралашып, ошол жерде элге маалымат берүүдө өзүбүздүн ордубузду таап, эл журтубуздун арасында аудиториябызды түптөй алдык деп ойлоймун. Регион телеканалынын көрсөтүүсү өлкөнүн дээрлик 7 облусун камтыйт. Учурда Бишкек жана Ош шаарларында өкүлчүлүктөрү, ал эми Манас шаарында башкы кеңсеси жайгашып, актуалдуу жаңылыктарды жеринде ыкчам чагылдырып турат. Редакциянын материалдык техникалык базасы заманбап техникалар менен жабдылып, ишмердүүлүгүн жакшыртуу аракеттери уланып келет. Биздин негизги бөлүмчөлөрүбүз бүгүнкү күндө Ошто, Бишкекте, анан башкы кеңсебиз Жалал Абадта жайгашкандыгына байланыштуу биз ушул аймактардагы негизги жаңылыктарды камтыганга дайым аракет кылабыз. Аны менен катар эле ушу өкүлчүлүктөрү жок экен деп Кыргызстандын башка региондорунда калып кетпейт. Биз ошондой эле башка областтардын баарындагы негизги өзөктүү болуп аткан жаңылыктарды, окуяларды талдап, жеринде бергенге аракет кылабыз. Жалал Абадтагы көркөм сүрөт жатак мектебинин жаңы имаратынын ачылышы бүгүн болот. Салтанаттуу иш-чарага президент Садыр Жапаров өзү катышууда. Эфирде күндөмү маалыматтык программасынын толтурулган чыгарылышы. Кызуу талкууну жараткан маалыматтар менен улантабыз. Телеканалдын берүүлөрү ар кандай жаш курактагы адамдарга ылайыкталып, мультфильм, кино, сериалдар менен толукталат. Социалдык тармактардагы баракчалары активдүү жүргүзүлүп, катталуучуларды тынымсыз маалымат менен камсыз кылып турат. Регион телекомпаниясы бир топ жакшы жаңылыктарды дайыма чагылдырып турат. Дайыма областыбыздын аймагындагы жетишкен ийгиликтерди, дайыма кандай көрсөткүчтөрдү дайыма чагылып турат. Мен дайым үзбөй көрөм. Мен не дейм, аз болсо дагы көп жумуштарды аткарыңыздар, ишиңиздерде ийгилик болсун. Дайыма талыкпай эмгектене бериңиздер. Регион телеканалына дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Чындыкты айтып, элдин көйгөйүн айтып, элдин керегине жараган телеканал болсун. Силердин ар бириңерге ошо телеканалда иштеген чыгармачылык топко баардыгына иштерине ийгилик каалайм. Дагы өнүгүүлөр боло берсин. Электрондук массалык маалымат каражаттарынын арасында регион телеканалы бүгүнкү күндө өзүнүн ордун тапкан телеканалдардын бири деп билемин. Астыда 6 жылдык чоң юбилей турат. Андыктан ушул телеканалдын бардык жалпы жамаатын, телеканалдын көрөрмандарын, телеканалды көрүп аткан жалпы кыргыз журтчулугун келаткан майрам менен куттуктайт элем. Элдерге так, оперативдүү маалыматтарды берип турат деген ойдомун. Дагы бир жолу ушул телеканалдын жамаатына ийгиликтер болсун. Юбилейибиз менен общий эле көрөбүз. Кээде сериалдар болуп калат, кээде кинолор, кээде жаңылыктар
тез айтылып турган үчүн регионду көбүрөөк көрөбүз. Биздин өзү кабар мекендигинде өзүңөр билесиңер өтө конкуренттүү сфера. Источниктери жанагы кабар бере турган булактар өтө көп. Ошого карабастан мен ойлойм сиздер өзүңөрдүн жана кызыктуу курч материалдарыңар менен кандайдыр бир деңгээлде өзүңөрдүн угуучуларыңарды, көрөрмандарыңарды таптыңар. Регион телеканалы буга чейин улуттук телерадио берүү корпорациясы жана 7 канал менен расмий кызматташ боюнча меморандумга кол койгон. Андан сырткары Кыргызстандагы башка медиа тармактар менен тилектештикте иш алып барат. Оштуу телеканалы мындай жылда өзүбүздү анализ жасап, рейтингтерди карайбыз да. Ошондо акыркы жылдары мына регион телеканалындагы Кыргызстандагы телеканалдардын арасында алдыңкы орунга чыгып, өзүнүн рейтингге бир топ жогорулаганын мен акыркы жылдары байкап жүрөм. Регион телеканалында иштеген жалпы кесиптештер жөнүндө айта кете турган болсок, оперативдүүлүк аябай жакшы. Ошол учурда ар бир эле маалымат каражаттарынын этикалары болот да. Мына караганда мен региондон элем деп барып төш каккан журналистти же операторду же башка кызматкерлерди көрө элекмин. Эгер ошондой мамиле болсо сөзсүз айтылып калат да. Келип акыл үйрөтүп кетти, анан келип мондай сүйлөдү деп сөзсүз азыр коом жашырбай калган ой пикиринчи. Мындайча айтканда өзүнүн ишмердүүлүгүнө бардыгы мындай шайкеш келип иштеп атат, көз тийбесин дегим келет. Редакция мамлекеттик структуралар менен коомчулуктун ортосунда көпүрө болуп, тыгыз кызматташат. Бул өз кезегинде социалдык, экономикалык абалды жана маселелерди ачыктап көрсөтүүсүн шарттайт. Ушу телеканалдын түзүлгөн күнү менен сиздерди аппараттын атынан, өзүмдүн атынан чын жүрөктөн куттуктайм. Белгилеп коюшубуз керек. Бул регион телеканалы азыр эле убакытта өзүнүн ордун биздин медиа пространствода өзүнүн ордун тапты. Сиздердин күндө чыгарылып аткан элге берген маалыматтарыңыздар, аналитикалык программаңар жана коомубузда болгон окуяларды эң негизгисилер сиздер өз убагында бересиздер, объективдүү бересиңер. 6 жыл айтылганы менен 6 жыл деп айтылганы менен мунун аркасында көп мээнет, көп чечкенликтер турат да. Мынакей өзүңөр билесиңер, биздин Манас шаарынын иш-чараларын, көйгөйлөрүн, жетишкендиктерин элге тез арада өзүнүн учурунда так туура маалыматты жеткирип берип келатасыздар да. Ошо менен эле элдин сүймөнчүктүү каналдардын бирине айландыңыздар. Мындан ары дагы ийгиликтер болсун, жетишкендери көп болсун, дүйнөдөгү эң баягы орду бар телеканалдардан болуп жүрүшүңөргө мен тилектешмин. Менин маалыматымда регион ТВда чакан гана топ кесиптештер иштейт, бирок ошого карабастан ошол сиздер ошол көп материалдык базасы бар, жана анын жетиштүү штаттары бар телеканалдардан кем калбай, жетиштүү иштеп маалыматты мындайча айтканда көрүүчүлөргө, угуучуларга камсыз кылып келе жатасыңар дейм. Бул болсо дагы ошол силердин жетекчилигиңердин иш билгилүүлүгү, ишти уюштургандыгы жана жоопкерчиликтүү мамиле кылгандыгы деп эсептейм. Регион телеканалынын 6 жылдык мааракесин бизди өлкөнүн башка аймактарынан көрүп жаткан серепчилер, маданият, экономика тармактарынын өкүлдөрү жана ардагерлер да куттуктап, телеканал заман талабына ылайык иш алып барып жатканын кошумчалашат. Жалпы Кыргыз Республикасынын 7 тубанында өзүңөрдүн кеңсеңерди ачып, ишмердүүлүгүңөрдү мындан ары арттырып, элге туура так азыркыдай объективдүү маалыматтарыңар менен бөлүшүп, баягы кең келечекти бирге өзүңөр багындырып, ийгиликтер жарата бериңиздер буюрса. Ачык эле айтайын, биринчи эле шилтеме менен түз эле регион телеканалга кирем, YouTube'да ачам, регион телеканал, Instagram, Facebook аркылуу ошол жерде маалыматтарды мен карап атам да. Анткени мен толук кандуу ишенем. Бүгүнкү күндө регион телеканал бул эң алдыңкы телеканал деп эсептейм. Андан сырткары толук кандуу бүт кандай маалымат болбосун, ачуу чындык болобу же башка маалымат болобу ошолорду жеткирип атат. Кудайым буюрса, бул каналдын келечеги кең деп ойлойм. Себеби ушундай тарых жасалып аткан учурда, мезгилде
өз салымдарын зор кошты десем жаңылбайм. Ошол мен жашаган конушта дагы ошол баягы бала бакчанын курулуп калышына, мектебибиздин бүтүп калышына, жолубуздун оңдолуп калышына, ошондой эле жанагы тиги транспорт маселеси көйгөй болуп атканда ошолордун келип калышына мына ушул түздөн түз регион телеканалынын себепкерлиги деп билем. Кымбаттуу регион телеканалынын чыгармачыл жамааты, сиздерди мааракеңиздер менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Бүгүнкү күндө атаандаштыкка туруштук берип, карапайым элдин турмушу менен бүгүнкү Кыргызстандын саясий турмушун адилет тең салмакта көрсөтүп жаткан сиздердин эмгегиңиздерге мен ыраазычылык билдиремин. Билим берүү, спорт, социалдык темалар, ошол менен катар маданий темалар бүгүнкү саясий абалыбыз жөнүндө, экономикабыз жөнүндө кеңири көп тармактуу маселелерди чагылдырып келаткан телевидение катары сиздерди тааныйбыз. Регион телеканалы алгачкы жолу 2019-жылы дал ушул күнү эфирге чыгып, массалык маалымат каражаттарынын катарын толуктаган. 6 жыл бул башталышы гана. Алдыда жаңы максаттар, жаңы долбоорлор жана чоң пландар бар. Регион телеканалы ар дайым эл менен эл үчүн иштөөнү улантат жана улантууда. Акылай Карабаева, Күндөмий жыйынтык программасы үчүн.